чыныгы темирге берилип иштегеним 20 жыл болуп калды. Ага чейин атта калайт элем, така согот элем. 2009-жылдары мен Москвага барып, атайын балдар ушул тууралуу иш менен барып иштеп калганмын да. 6 жыл иштеп келдим ал жерде. Жакшы, Россиянын усталары өтө күчтүү болот экен. Күзнестери. Орусча айтканда күзнес деп коет эмеспи? Күчтүү экен алар. Ошолордон үйрөнгөнүм ушулар. Бирок дагы деле мен айтып койго туу чокусуна жетиш бар деп болот го. Жетиш үчүн ал дагы бар экен. Ошо сыңар бул темирдин иштеп дагы көп нерселерин билбейм, сырларынчы. Бирок аракет кылып өзүмдүн чыгарма менен чыгарамын. Эми кызыгат, эми азыркы жаштарды билесиңер. Жеңил жакты ойлонот. Жеңил жагынан буга дагы мээнет керек, эмгек керек, иштеш керек. Жылдырса эми ийретип жасасам болобу, кандай кылат деп мен сүрөккө тартып бир жөнөтөм да. Интернет аркылуучу. Ошондо анан кийин мына жакты деп сүрөтүн көрсөтүп, ошого барып жасайм мен. Эми ошо эмеге карайм да, заказына. Эмеге карайбыз. Берген заказын мисалы роза гүлү боло турган болсо, мен мынча күндө даяр болот деп айтам да. Буну жасаш кандай десем, мен буну столар гана билет, мага турушучу көрүп туруп. Балашат да, кандай алып балаш. Ататында клиент көрүп эле бул бурун экен деп кете берет. Бирок жасап келгенде бул да отко түшөт. От менен отко жагып, көмүр менен кызытып, ушула ийилип ар кандай форма келтирем да. Ошондон менен бүтөт бул дагы урла. Отко салып жасай турган болсом, эми отко түшкөндө буну орусча айтканда кованый деп коет экен. Отко салып, ийип жасайм да бүт эмелер. Мына гүлдөр жок эле, мына гол гүл чыгарыпсың. Жакшы, рахмат. Жакшылап чыгыптыр. Аябай сонун чыгыптыр. Мынауң эмне бул? Бул телефон койгуч. Жана балдар айтып аткан ушул турбайбы? Менин балдарым бирде алып бер деп аттылар. Ушуга мага жасап бересиңерби? Же ушуну бересиңби? Биринчи сваркалык иштер менен баштаган. Мисалы биздин айыл центрибизден, мисалы райондон алыста турабыз. Эч качан солбой турган, сынбай турган, өңү түсүн дагы жоготпой турган ушу бекем гүл кылып мага белекке берген. Андан тышкары өзүм балдарыма да жасап берет ушундай белектерди. Мына турган гүлдү кызыма жасап берген.